баракат, урматтуу мусулман бир туугандарым. Мен бүгүн сиздер менен Алга таксопаркынын кызматкери Абылкасымова Айсерек сиздер менен биздин таксопарк тууралуу кеп салмакчымын. Эми биздин таксопаркта биринчи эле учурда таксисттер үчүн жеңилдетүүлөр коюлган. Күнүнө 70 рубльдан же болбосо ар бир заказдан 1,5%, же болбосо ар бир заказдан 5 рубльдан берсе болот. Анын үстүнө 24 саат бою 7 күн үзгүлтүксүз өз каалаган учурда акча каражаттарын чыгара алса болот. Биз андай мүмкүнчүлүктү ар бир таксисттер үчүн атайын таксисттердин камын ойлоп ошондой жеңилдетүүлөрдү кылдык. Эми буюрса биздин таксопарктын максаты кандай? Бул дүйнө жана акыретибизге пайда алып келсин деп, буюрса Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетели деп, бир жагынан өзүбүздүн мусулман бир тууган кыйналып жүргөн, муктаж болгон мусулман бир туугандарыбыздын бир кичине болсо дагы муктаждыктарын чечип берүү максатында ушундай бир кайрымдуулук долбоорун ачтык. Бул долбоор буга чейин деле эл арасында иштеп келаткан, бирок азыр кырдаалга байланыштуу ушундай бир масштабтуу түрдө кылып, буюрса элдин керегине көбүрөөк жарашын каалап, ушундай таксопаркыбызды өнүктүрөлү деп атабыз. Анткени бул жерде таксопарктын ролу абдан чоң болуп турат. Анткени ар бир такси келип кошулган сайын биздин таксопарктын мындай айтканда деңгээли көтөрүлгөн сайын таксопарктан 30% буюрса биздин муктаж мусулман бир туугандарыбызга кетмекчи. Караңыздар, ушундай жакшылык иштердин артында өтө көптөгөн сооптор бар. Анткени Аллах Таала кимде ким жакшылык кыла турган болсо, аны эч качан куру калтырбайт. Биринчиден Аллах Тааланын кудуреттүүлүгүн караңыз. Аллах Таала ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу зат. Бул дүйнөнү, акыретти, баардык ааламды бир гана Аллах Таала өзүнүн кудурети менен жаратып койгон да. Эми инсанды дагы Аллах Таала өзүнүн кудурети менен жаратты. Бул жашоого баарыбызды сыноо үчүн жараткан, баардыгыбыз билебиз. Ошол үчүн бул сыноо жашоодо бирде туура эмес басабыз, бирде туура басабыз дегендей, эми өзүбүздүн туура эмес кылган иштерибиздин бир кандайдыр бир четин болсо да ушул кайрымдуулук менен Аллах Таала кечирип турат экен да. Анын үстүнө Аллах Таала айтат: силердин эң жакшыңар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганыңар деп айтат да. Ошон үчүн биринчи эле учурда ушул таксисттерибизди дагы ушундай бир жакшы ишке чакырып атабыз. Келип биз менен иштей турган болсоңуздар, сиздер өтө бир чоң жакшы иштин мүчөсү болуп каласыздар. Бул жерге келип эч бир таксист өкүнбөйт. Тек гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп жакшы ниетте келе турган болсоңуздар, Аллах Таала сиздер үчүн өтө көптөгөн соопторду даярдап коет. Аллах Тааланын өзүнүн вадасы дагы бар. Анын үстүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ар бир мусулман садака берсин деп. Бирок мүмкүнчүлүк бизге ошол мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Кандайдыр бир учурда каражатыбыз жетпейт, же болбосо кандайдыр бир маселелердин артында бере албай калабыз. Ошентип убакыттын кантип өткөнүн байкабай калабыз. Мына караңыздар, азыр абдан чоң мүмкүнчүлүк болуп турат. Буюрса сиздер бул жерге келип, ниет менен эле Аллах ыраазычылыгы үчүн барып ушул жерден садаканын суун алайын деп келип иштей турган болсоңуздар, баарыңыздар үчүн эшик ачык. Баарыңыздар Аллах Тааланын бир жакшы вадасы болгон жерге, буюрса ушул жерге келип иштесеңиздер, артыңыздардан көптөгөн муктаж адамдар өзүнүн ушундай бир муктаждыктарын чечет. Буюрса дагы алдыда көптөгөн жакшы пландарыбыз бар. Ошон үчүн келиңиздер, биз менен чогуу иштешиңиздер. Дагы эле айта берсең, бул садаканын соо өтө көп. Аллах Таала ушунчалык бир мээримдүү зат экен да. Эч өзүнүн бир жакшылыгын пендесинен аябайт. Анткени Аллах Таала эң сүйкүмдүү кылып өзүнө ушул пендесин жараткан экен да. Буюрса ушул садака кылуу менен биз
өзүбүздүн майда күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп болот. Ушул садака берүү менен эле бизге алдыда келе турган апаат кырсыктар болсо, Аллах Таала ошол кырсыктардын дагы жолун туруп коет. Ал эле турсун бул жакта эле шайтан алейхилананын бизге болгон азгыруусун алсыратып коет. Андан сырткары жанып турган тозоктун оту ал өчөт экен да, садака берген адам үчүнчү. Ошон үчүн мындай сооптуу жакшы иштерден эч убакта кур калбаңыздар. Мындай пайдалуу ишти ар бир эле адам кылууга кудурети жете бербейт. Ошон үчүн кайсыл жерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге сиздер биринчи болуп барыңыздар. Анткени бул жерде Аллах Тааланын ыраазычылыгы турат. Биринчи орунда биз кандай максатта жашайбыз? Аллах Таала бизден ыраазы болсун, биз Аллах Тааланын бир мээримине бөлөнүп, бейиште бололу деп ошол ниетте жашашыбыз керек да. Ошол ниетке жетели деп ушул жерге ниет кылып келиңиздер. Аллах Таала берет. Сөзсүз түрдө кимдин ниети кандай болсо, Аллах Таала ошого жараша амал берип коет. Мисалы, ниетиңде жаман нерсени ниет кыла берсең, Аллах Таала сөзсүз ошону берип коет. Жакшы нерсени ниет кылып, буйруса баары жакшы болот, буйруса Аллах Таала мени кечирет, буйруса Аллах Тааланын жүзүн көрөм, Аллах Таала менен бейиште бирге болом дей турган болсоңуздар, Аллах Таала аны да сөзсүз түрдө сиздерге берет. Ошон үчүн биз бул жерде сиздерди дайыма күтөбүз, келиңиздер, биз менен жакшы иште чогуу болуңуздар. Ошондой эле кимде ким келе турган болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылыңыздар. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздабыз. Кайсыл убакта чалып кошулуңуздар келсе, биз кошууга даярбыз дегендей. Ошон үчүн байланышыңыздар. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Кийинки көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.